Саламатсыңарбы 4 класстын окуучулары? Кыргыз тили сабагы башталды балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз өтүлүүчү темабыз айылдагы эмгек деп аталат. Айыл сөзүн силер түшүнөсүңөр. Айыл орусча кандай которулат балдар? Деревня деп которулат, же село деп да айтсак болот. Ал эми эмгек сөзүн силер билет болушуңар керек. Бул труд. Демек биз айылдагы эмгек жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Бул биздин лексикалык темабыз. Ал эми грамматикасы эмне кылат, эмне болот деген суроолор экен. Демек ушул суроолорго жооп берген сөздөр болот экен. Эң алгач биз биринчи көнүгүүнү карайлык. Биринчи көнүгүүдө жаңы лексика же болбосо жаңы сөздөр берилген. Алар кайсы сөздөр? Кайталайлы чогуу: дыйкан, зыянкеч, көчөт, курт кумурска, чар карга, жер айдайт, от ойт, соолуп калат, үрөн себет. Демек бул сөздөрдү балдар силер сөздүк дептериңерге жазасыңар. Эми китебиңердин кийинки бетин ачкыла. Биздин китебибиздин кийинки бетинде сүрөт, экинчи көнүгүүдө сүрөттөр берилиптир. Үчүнчү көнүгүүдө да ошондой сүрөттөр берилиптир. Эми балдар сүрөттү көрүп турасыңар. Демек бул айыл жер экен, тала тартылган экен сүрөттө. Келгиле экинчи көнүгүүнү ооз эки иштейли. Жер эмне менен айдалат дейт балдар. Чем спахивают землю? Жер эмне менен айдалат? Туура айтасыңар. Талаада трактор жүрөт, Демек жер трактор менен айдалат экен. Экинчи суроо. Бул сүрөттө эмне үчүн чар каргалар көп дейт. Чар карга дегенди жаңы эле окудук, эмне экенин. Значит, почему на рисунке много грачей? Эмне үчүн көп? Кандай ойлойсуңар? Анткени чар каргалар талаада калган эгин тегиндин калдыгын терип жешет. Ошон үчүн алар көп экен. Эми үчүнчү суроо. Айдалган жерге эмне себилет? Что сеют в спашенную землю? Эмне себишет балдар? Туура. Айдалган жерге арпа, буудай себишет. Кийинки суроо. Себилген эгинди дыйкан кантип өстүрөт, Как ухаживает крестьянин за спашенной землей? Кантип өстүрүшөт? Эгинди септи. Албетте, сөзсүз түрдө эгинди сугарышат. Өз убагында сугарып турушат, анан эгин өзүнүн өсүп чыкчу учурунда бизге түшүмүн берет экен балдар. Эми үчүнчү көнүгүүнү карагыла. Үчүнчү көнүгүүдө сүрөт боюнча суроолорду түзгүлө дейт. Демек, сүрөт боюнча суроолорду түзгүлө. Сүрөттө дагы эле баягы айыл жер экен. Айыл жери биз айткан трактор жүрөт, Ары жакта трактор кетип баратат. Талаада ар кандай жашылчалар айдалган экен, Эми бул эмне деп сурасак болобу? Биринчи сүйлөмдүн суроосун түзсөк болобу? Бул эмне деп? Ооба, бул эмне? Жашылча талаасы. Андан кийинки экинчи сүйлөмдө жөөктөргө суу жүгүртүлгөн дейт. Биз кандай суроо берсек болот? Жөөктөргө эмне жүгүртүлгөн десек болобу? Ооба, демек жөөктөргө суу жүгүртүлгөн. Үчүнчү суроону ойлонгула. Кандай суроо беребиз? Анткени жаш көчөттөр соолуп калат дейт. Эмне үчүн суу жүгүртүлгөн? Же болбосо эмне үчүн деп эле койсок болобу? Ооба, жөөктөргө суу жүгүртүлгөн. Эмне үчүн? Анткени жаш көчөттөр соолуп калат.
4-cü suroo. Жашылчанын көчөттөрүн отургузуп жатышат. Демек, балдар эмне кылып жатышат десек болобу? Ооба, жашылчанын көчөттөрүн отургузуп жатышат. Эми 5-ci суроо. 5-ci суроодо анын жообу сугарат, отойт, чабат экен. Бышканда түшүм жыйналат деген жооп экен. Буга кандай суроо берсек болот балдар? Ойлонолучу. Дыйкандар эмне кылат деген суроону берсек болобу? Биздин грамматикабыз, дыйкандар эмне кылат? Демек, жообу сугарат, отойт, чабат деген жооп болот экен. Демек, эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөр ушулар болду балдар. Сугарат, отойт, чабат. Анан бышканда түшүм жыйналат дейт. Эми балдар, 4-cü көнүгүү силерге үй тапшырмасы. Ал эми биздин грамматикабыз эмне кылат деген суроо эмес беле? Могу кичинекей графадагы 48-ci беттеги эмне кылат деген суроону карагыла. Анда а, е, о, ö, ый тыбыштары турат, көрдүңөрбү? Демек, ушул тыбыштар катышкан сөздөрдү жазып коюптур астына. Айдайт, жейт, отойт, жыйнайт, себет, себилет, сугарат, чабат. Демек, эмне кылат деген суроого жооп берген сөздөр ушулар экен. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Ал эми 4-cü көнүгүүдө балдар үй ишинде туурабы же туура эмеспи дейт. Демек, бул сүйлөмдөрдүн туурасын дептериңерге көчүрүп жазгыла. Үй иши 48-ci бет, 4-cü көнүгүү. Саламатта калгыла балдар. Сабак аяктады.